Бүгүнкү көрсөтүүбүздүн коногу ырчы, режиссер, продюсер жана Алтын Доор коомдук бирикмесинин жетекчиси Мухтар Атаналиев. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Көрсөтүүбүзгө кош келиңиз. Рахмат жан. Азыркы учурда эмне менен алексиз? Биз быйыл ошол тоого лагерь салып, ошо тоонун ичинде жаш балдарды ошол жерде Кыргыздын салт санаатына, үрп адатына, тарыхына үйрөтүп, манасты үйрөтүп, мекенчилдик кылып тарбиянга бир шарт түзүп, ошо тоонун ичинде лагерь менен алек болдук быйыл. Лагерь кыш мезгилинде өз ишин токтотобу? Бул көчмөндөр этнолагери жайлоодо 2 гана ай өмүр сүрөт. Ал эми калган убакыттын жылдын көпчүлүк бөлүгүн шаардын ичинде болот. Эми мисалы этно жумуш менен башкача айтканда жаа тартуу, ошол эле таяк тартыш, тарых, ошол эле манас кышында дагы Кыргызга керек. Ошон үчүн бул жака келип шарт түзүп, азыр шаардын ичинде мектептер арасында ошону өткөрөлү деп атабыз да. Финалга чейин алып чыгалы деп. Эми финал бул жайкы лагерь сезон башталганга чейин токтобой финал болуш керек да. Ошондо менин оюмча ошол биздин лагерьге мындай татыктуулар барганга бир шарт түзүлүп атат да. Кандайча мисалы чындап эле ошол Кыргыздын улуттук баалуулугуна кызыккан балдар бара турганга шарт түзүп атабыз. Жааны эмне үчүн атыш керек, эмне үчүн тиги биз тоону жакшы билишибиз керек, эмне үчүн биз бийиктиктен караганды, бийиктикке чыгып жашаганды жакшы көрүш керек, эмне себептен ушу балдар ошол жерге сезиш керек. Аны билиш үчүн биз ошол кышы менен балдарга маалымат иретинде бул жерден өткөзөлү деп атабыз да. Бул жерде жатпайт. Түштө барса, балким кечке чейин съемка болот, мелдеш болот, тарап кетишет. А тоодо 7 күндөн жашашты балдар быйыл. Этнолагерди ачуунун негизги максаты кандай? Көп жылдан бери билген адамдар билсе керек. Мен мисалы ырдап жүрдүм, ырлардын текстине караса деле Кыргызстанга жакшылык болсо экен деген ниет эле да. Керек болсо мисалы жаш сулуу деген ыр алып көрө турган болсо, ошол жерде жаш сулуу болсоң экен бактылуу деп эле коет да. Анан мен алып алайын, жетип алайын деген маселе жок. Мен ошо жаш сулууга дагы бактылуулук каалап эле жүргөм ырда делечи. Андан кийин кино тарттык, кино деле ошол. Мисалы аят тасмасы ыймандуулук болсун, Салбурун тасмасында улут арасында ынтымак, мигрант тасмасында мигрант проблемалар, маселелери, андан кийин тиги Токтогул Сатылгановдун 150 жылдыгына Токтогул кандай адам болгон, балдарга жеткирүү максаты ушундай да. Анан эми үркүн тарттык, ал жерде тарыхты билип алсын деп. Эми мунун деле негизги себеби ушул балдар ошол тарыхын билсин, Кыргыздын тарыхын билсин. А Кыргыздын тарыхын билбеген бала Кыргызстанга күйбөйт, сүйбөйт да. Ошондуктан Кыргыздын баалуулугун, тарыхын, манасын баарын чогултуп билгизип туруп, анан ошол балага эми келем Кыргызстанды мекенчил болуп туруп Кыргызстанды жакшы жагын кур десе, анан ошол бала курат. Ошол себептен аны ошону ачканбыз лагерь. Кино тармагында чет мамлекетте өтүүчү сынактарга катыштыңызбы? Биз чет мамлекеттеги сынактарга мен өзүм ошондой нерседен баштан эле алысмын, мектептен бери эле ошо сынакка катышып, анан анын результатын күтүп, мен элге пайдасы тийсе болду эле тартам. Бирок ошентсе дагы ошо жаңы улуттар арасында ынтымак Салбурун тасмасын Түркияга алып кетишип, ошол ТРТдан ошол көрсөтүштү да ошол жака. Андай мен ойдо пайда болуп калды баргандан кийинки 2 киномду дагы алып бардык, чет өлкөгө алып барып. 7 номер деген футбол жөнүндө тартылган тасмабыз. Байги алып келди, бирок мен эми элде болуп пресса аябай чыгып алып, биз ушундай уттук деп деле айтпайт экенмин. Үркүн тасмасын болсо 3 жолу чакырып Түркия элине көрсөттү. Бул жерден дагы Турциядан келген баардык студенттерге ошол жерине жолугуштуруп, анан бизди алып барып жолугуштуруп, анан ошонун маани-маңызын айтып берип атышты да. Анан чет элге алып чык дейт, эми ал өзүнчө бир маселе, каражатты дагы талап кылган нерсе. Бирок мен кинону, тасманы бир ушундай фестиваль үчүн эмес, эл үчүн эле тартам да. Адамдар көрсүн деп эле. Сизди көпчүлүгү жөнөкөй, кичипейил адам деп айтышат. Сиз кандай ойлойсуз? Сыртынан карап, мен мамилемди карап ошондой деп ойлойт. Мен негизи аябай эле жумшак адаммын. Өзүм билинет өзүнө. Кичинекей бала сөксө деле унчукпайм. Чоң киши менен сүйлөшсөм деле, орто киши менен сүйлөшсөм деле, аял заты менен, эркек заты менен сүйлөшсөм деле жумшак мамиле кылам. Бирок ошол жумшактын ичинде катуу темирден болгон мындай стержен бар да, катуу. Көп нерседе ошол жумшактык менен сынбай коем да. Эгер катуураак болсоң адамды сындырат да адамдар. Жумшактык менен
ичинде бирок эң ичинде стержен болот. Ошол өзүңдүн баягы ишеним, Кудайга болгон ишеним, ишиңдин кылып аткан ишиңдин тууралыгы, кылып аткан ишиңдин мамлекетке элге пайда экенин сезген бир өзүнчө өзөк бар да. Ошон үчүн мен сынбай ушу эл арасында иштеп келатам. Кыял менен эле болгондо жумшактыктан сынып калат адам. Ушундай. Уулуңузду үйлөсөңүз канча калың бересиз же кызыңызды турмушка чыгарсаңыз канча калың сурамаксыз? Шариятка келип, шарияттан түшүнүк ала баштаганда балам үйлөндү, кызым турмушка чыкты. Ошондуктан ал маселени ошол биздин кудаларыбыз дагы ошондой дааватта жүргөн адамдар экен. Биз бир тилде сүйлөдүк. Калың дагы берген жокпуз, калың да алган жокпуз, кызыбызга дагы, уулубузга дагы. Эми мындайын мектепте окуган да балам бар. Андан чоңурагы менен иштеген дагы бар. 20-га чыкты. Эми кандай куда туш келет бактыбызга. Бирок менин оюм ушул, калың деген сөздү бир нерсе сатып алып аткандай болуп өзүм ыңгайсыз сезем да. Соодалашкандар да чыгат экен го. Мынча беришиң керек депчи. Мындай адамды соодалап аткандай сезип мен өзүм ушудан бир сүйлөбөйм да бул маселени. Анан тиги кишилер да ошону туура түшүнүп, ал жөнүндө сөз кылган жокпуз такыр. Эми пайгамбардын сүннөтү менен гана баягы кой союп, жакын туугандарды чакырып гана ызылдап кафеге барып кыйкырып ырдабай, анан ошол үйдүн ичинде гана ошо 20-30 кишинин тегерегинде эң керектүү, ошол бала менен кызга эң маанилүү деп эсептелген сөздөрдү, дамылаларды, аалымдарды, даанышман адамдарды чакырып, ошолордун тарбиятынан гана угуздук да балдарга. Анан ызы чуу кылып, окуй деп 500 кишини кафеге чакырган жокпуз. Эми мындайын эле ошондой деп болот го деп ойлойм. Турмушта үй бүлөдө болуп жаткан көйгөйлөр уруш жаңжалга эркек себепкерби же аялбы? Экөө биз пайгамбардын сахабаларынын ичинде дагы, пайгамбардын өзүнүн жашоосунда дагы бул нерсе, бул көрүнүш болгон. Бирок ага түшүндүрмө берген да. Мындай боло берет депчи. Маселе анда эмес. Маселе биз качан милдеттерибиз менен жанагы укуктарыбызды аралаштырып, адаштырып жибергенде уруш чыгат да. Эгерде эркек дагы, аял киши дагы укугун жана милдетин так билгенде, салыштырмалуу такыр жаңжал чыкпайт. Салыштырмалуу бул деле. Ошондуктан менин оюмча буну мамлекеттик деңгээлде көтөрүш керек да, мамлекеттик деңгээлде иш жүргүзүш керек. Укук деп айта бербей кечке, милдет бериш керек да. Мисалы мен аялга кандай мамиле кылыш керек деп аялдасына милдетимди билсем, мен өзүмөн анын укугун тебелебейм. Укугун тебелебеш милдетиме кирет. Бир милдетим. Ошондуктан бул маселе өтө терең, татаал, бирок сөзсүз мындай мамлекеттик деңгээлде иш жүргүзө турган нерсе да булчу. Маданияттуу адам же болбосо маданияттуулукту кандай түшүнөсүз? Мен эми маданият министрлигиндегилер өзүңүз айткандай угуп калса капа болушпасын. Ал жерде маданият министрлиги эмес. Ал ошол маданият министрлигинин жүргүзүп аткан, кылып аткан ишин карап, мен алардын иши маданият министрлигинин иши эмес деп түшүнөм да. Ал жерде өнөр адамдары бар. Өнөрлүү адамдар, таланттуу адамдардын иши, мисалы информатика же болбосо берки туризм, ал туура. Бирок маданият деген бул мындай да. Чабандын маданияты бар же жок? Ырчынын дагы маданият кызматкери деп коебуз го. Анда маданияты бар же жок болот ушундай. Анан эми аккордеондо катуу ойногон бала маданияттуу дагы, музыканы түшүнбөгөн киши маданият жок десек такыр тескери келип калат. Ошондуктан сен ким болсок дагы жүргөн турганыбызды, кайсы жерде дагы болсо өзүбүздү маданияттуу алып жүрсөк, бул эң сонун көрүнүш. Маданият министрлиги бизге маданиятты жайылта албайт да. Анткени анын өзүнүн формуласын билбейт. Ал эмне экенин билбейт да маданият. Ошон үчүн бул дагы элди, мисалы биздин мамлекеттен бир адамдар сыртка чыкты. Ал жерде же болбосо биздин мамлекетке бирөөлөр келди. Биз алардын кыйын ырдаганын көрүп, маданияттуу эле экен деп айтпайбыз да. Алардын биз менен кылган мамилесин, жүрүш турушун көрүп айтабыз, туурабы? Жыйынтык чыгарабыз. Маданияттуу адамдар экен депчи. Столду алып жүргөнү билет экен үйдө, соода кылганда адамды капа кылбайт экен транспортто деп, маданиятты анын жүрүм турумуна байлайбыз. Ырдаганына эмес. Бүгүнкү көрсөтүүбүздүн коногу ырчы, режиссер, продюсер жана Алтын Доор коомдук бирикмесинин жетекчиси Мухтар Атаналиев болду. Сизге ыраазычылыгыбызды билдиребиз.